Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, рахматын, берекесин тилөө менен биргеликте уникалдуу ислам берүүсүнөн сиздер менен кайра жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биздин куттуу студиябызда илим изилдөөчү, коомдук ишмер жана ошондой эле Оймок арт кийим студиясынын негиздөөчүсү Айжан Акылбекова айым келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош болдук. Убактыңызды бөлүп келгениңизге алдын ала ыраазычылыкты билдиребиз. Деги эле ошо уникалдуу ислам дегенде биз албетте өзүбүздүн каада салтыбызды сыртка чыгара албайбыз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы каада салтыбызга, ата бабабызга тиешелүү деп аталган кийимдер тек гана той, ошо сыяктуу бир маарекелерге гана байланып калган сыяктуу. Буга оюңуз кандай? Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Анын элчиси, кулу, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага Алла Тааланын салат саламдар болсун. Чакырууңуздарга рахмат. Бул менин жүрөгүмө эң жакын темалардан болуп эсептелет. Анткени биздин динибизде дагы айтылат го, мындай билген нерсеңди ишиң менен көрсөткөнгө аракет кылышың керек деп. Сиз айткан өтө орчундуу, анан оор маселе коомдогу. Бирок азыр байкасаңыз абал жакшырган өңдөө. Улуттук кийимдерди көчөдө кадыресе кийим катары кийип калгандар көбөйдү. Бирок кандайдыр бир деңгээлде адамдар динди жакшы үйрөнүп албагандыктан, салттуу ислам динин балким кандайдыр бир деңгээлде каада салт, үрп адатка чабуул жасалып аткандай сезилиши мүмкүн. Дин баягы мындай топон суудай каптап, башка бирөөнүн маданиятын эле күркүрөтүп алып кирип аткандай сезилиши мүмкүн. Бирок бул ошол мамлекеттин, ошол коомдун, социумдун жашоочуларынан эле көз каранды болгон маселе. Маселен, Кыргыз Республикасы бул эркин, көз карандысыз өлкө. Анын жарандары улуттук кийимди кийебиз десе кояй деген киши жок да. Улуттук кийимди ар ким өзүнүн мойнуна жоопкерчилик кылып алып, жүрөгүнө ага болгон урмат сыйды, сүйүүнү орнотуп эле кие бере турган маселе азыркы күндө. Бирөө таңгулап кийип койчу деп эч ким ээрчи турган маселе эмес да. Ар кимибиз өзүбүздүн баягы жарандык жоопкерчилигибиз, өзүбүздүн улутубузга болгон сый урматыбыз, сүйүүбүз гана көргөзө турган нерсе. Сонун Оймок арт кийим студиясы деп атап кеттик. Ошол студиянын негиздөөчүсү катары көптөгөн жылдары ушул кыргыз кийимдерини таанытуу максатында көптөгөн проектти жасаган коомдук ишкер айым катары бизге бир анализ кылып айта кетсеңиз, негизи эле ошол жоолук менен элечектин баягы айырмачылыктары же болбосо окшоштуктары. Биз Оймок арт студиясынын негиздөөнүн алдын 2013 жылдан баштап жабык кийимдердин көргөзмөсү деп кандайдыр бир деңгээлде элге биздин улуттук кийимдердин жат эместигин көргөзүү максатында 1-2 жыл аралыгында ошол жабык кийимдердин көргөзмөсүн уюштуруп турдук. Бул ошо мамлекеттик жайларда өтүп атты. Өзүбүз каржылап, Кыргызстандагы таланттуу деген дизайнерлерге акысын төлөп берип, ушул жабык кийимдерди жасап көрсөңүздөр деген сунуш менен. Албетте катачылыктар, кемчиликтер болду, көчүп бара түзөлөт дегендей. Бирок биз ошол нерсени баягы коомчулукка алып чыкканга дилгер болчубуз. Аны канчалык туура жасаганыбызды деле ошол учурда ойлонбоп турбуз. Бирок баягы жабык кийимдер бар экенин ошол таланттуу дизайнерлер көңүлүн бурса, Кыргызстандын жашоочуларынын көпчүлүк пайызы ошолор түзөт экенин билсе деген максаттар болчу. Анан ошол 2013 жылдан бери тарыхка кайрылуу деген жасадык, жабык кийимдердин көргөзмөсү, аруулук деген кийимдер көргөзмөсү. Бул жерде кадимкидей сиз кийип тургандай жабык кийимдер, анан мен кийип тургандай накта улуттук кийимдер дагы кошулуп атты ар бир коллекцияга. Анан ошонун биринде мен элечек менен кемсел кийип чыккам. Анан көрүүчүлөрдүн айтымына караганда көргөзмөдөгү кийимдер көбү шарий бир талаптарга туура келбей калган. Анан ошо Акылбекованын өзүнүн кийими эле шариятка туура келиптир деген пикир болгон. Анан ушул эми негатив болот го ар бир иште, сын болот. Анан мен анын бардыгын туура кабыл алдым, анткени мен дагы көрүп тургам кемчиликтерди. Анан ошол идея мага аябай жакты. Мен айта электе эл ошону көргөнү. Анан
бул нерсе уланып кетти. Тарыхка кайрылуу деп ошо тарых музейинде 16-жылдан берки болсо керек, азыр так адашып калышым мүмкүн, экспонаттарды чыгартып складта жаткан. Ошо тарых музейинин жетекчилиги менен анан биз ошо дизайнерлерди чакырып, аларды жаңы көз караштагы улуттук кийимдерди жасатып, экспонаттар менен анан чогуу көргөзмө уюштурдук. Бул абдан олуттуу бир долбоорлордун бири болду деп эсептейм. Анткени биз бүгүнкү заманбап кийимдер менен илгерки кийимдердин ортосундагы бир көпүрөнү түзө алдык. Ошо дизайнерлер болуп, мен жалгыз эмес албетте. Андан кийин биз ушул 2013-жылдан берки аралыкта Элечек эсиз турбасын деген чоң республикалык масштабтагы долбоорду уюштурдук. Бул фотопроект болду дагы. 15 күндүн ичинде республиканын бардык областтарын кыдырып чыктык. Максатыбыз 1000 айымга жок дегенде элечек кийгизип көрөлү дедик дагы. Ошо Оймок арттан өзүнүн жеке каржылоосу менен биз ошо улуттук кийимдерди ар бир областка өзүнүн өңүн, өзүнүн стилиндеги көйнөк, чыптама, белдемчилерди тигип, анан 1000 кыргак жасадык. Кыргак деген элечекти орой турган колго ошол нерселерди жасадык. Анан элечекти улам жууп кир деп калса ороп жүрүп отурдук. Жаныбызга 2 мастер элечегин алдык дагы. Машинада уктап, машинада тамактанып 15 күндө ошо областтарды кыдырып чыктык. Анан 980 20 азыр эсимде жок, 1000ге жетпей калды. Ушу 900дан ашуун аялга элечек кийгизип көрүп, азыркы күнгө чейин менин баракчаларымда социалдык ошол сүрөттөр сакталган. Анан ошол жердеги ыйлаган, бата берген көп аялдардын ар кандай жаш корактагы, ар кандай руханий, интеллектуалдык деңгээлдеги айымдар болду да ошол жерде. Анан ошолордун көп жашы өтүп калган апалар мындай деген сөздү айтып атты да: ушул балдарыма мен ушуну насаат, осуят кылып кетем. Мен бул дүйнөдөн өткөндө ушул элечек кийген сүрөтүмдү мүрзөмө коюп койгула деп. Бул эмне деген сөз десе, жанагы биз айтып калабыз го, балдарымдын эсинде ак чоолук менен, ак элечек менен калсам экен деген пикирди дагы эл айтып жүргөн пикир экен. Биз баягы өзүбүз тапкандай эле кыйын боло беребиз го. Жок, андай эмес. Бул элдин оюнда, жүрөгүндө эле жүргөн нерселер экен. Ушул долбоорду жасадык. Андан кийин Кыргызстан көп улуттуу, көп конфессиялуу бир социум болуп атпайбы, коом. Анан ушул кыргыз жеринде жашап жаткан башка улуттардын диаспораларынын лидерлерин чакырып, анан кийин коомчулукта ар бир өзүнүн жаатында лидер болуп, мындай баштап, көч башы болуп жүргөн айымдарды чакырып, мен элечекти сүйөм деген долбоор жасадык. Бул ошол кыргыз жеринде кыргызча тилди билишет бекен дегенге бир аз басым жасадык. Ар бир улут кыргызча тилде сүйлөп, мен элечекти сүйөм деп. Ал жерде ошол Роза Төрөкуловна Айтматова, Жамал Сейдакматова окшогон апаларыбыз, баягы байбичелер, ошолор баштап берип, ошол диаспоралардын өкүлдөрү, маданий бир объектилердин өкүлдөрү, ошолордун бардыгы келип, мен элечекти сүйөм деген долбоор жасадык. Бул ошол улуттук каналдын эфиринен кетти. Ошол кезде жетекчи Илим Карыпбеков деген мырза, ыраазычылык билдиребиз, ушул прайм таймда прям ушул нерсени кетирип берди. Кийин 100 портрет деген долбоор жасадык. Бул бунда эмне максат кылдык десеңиз, бунда 3 муунду байланыштырганга аракет кылдык. Анткени байбиче элечек, зайып элечек дейбиз дагы. Анан күйөөгө тейлик кыздарды такыячан кыз деп коет эмеспизби? Бешкөкүл кыздар. Бешкөкүл, такыя деп. Анан такыя негизинен бул баш кийимдин ичинен кийилген баш кийим экен да. Мисалы элечектин ичинен, тебетейдин ичинен. Бирок биз баягы азыркы бир заманбап өңүттө карап, жоолук салынган кыздарыбызга ыңгайлуу болот окшойт деп өз алдынча баш кийим катары сунуштап, анан маселен чоң энеси, кызы, анан кичинекей небереси болуп 3 муунду сүрөткө тарттык. Байбиче элечек, каз элечек, анан буга дагы толугу менен кийимдерди тигип, Оймок арттын каржылоосу менен ушул 3 муундун кезигүүсүн, жолугушуусун уюштуруп бердик десек болот. Андан тышкары элечек жумалыктарын уюштурдук. Биз биринчи өтө абайлап иш алып бардык. Анткени сиз жана башында өтө басым жасап жакшы айтып кетпедиңизби? Той топурда же артисттер, маданият өкүлдөрү эле кийген кийим катары кабыл алынат эле деп, анан биз дагы башында кийгенде эмне артистсизби деп сурай беришет болчу ошо 2012-13 жылдары. Азыр эч ким көңүл бурбайт, элечек кийип жүрсөң, машалла деп коет да. Анан опурталдуулук менен, мындай опурталдуу маселе болгондуктан өтө кылдат мамиле кылдык дагы. Мага элечек жарашпайт, элечек кийгенден коркуп мен кие албайм деген айымдар көп болгондуктан акырындык менен сүрөткө тартып келип, долбоорлорго тартып, анан
бир жума бою жөнөкөй айымдар элечек кийип көрсө кандай болот деп ошол долбоорго белсендик да 2017-ден баштап менимче бир жума бою каалоочулар катышып ошо элечек жумалыгын анткени кыргыз айымынын гардеробунда канчалык элечекке ыңгайлашкан кийимдер бар экен дегенди көрөлү дедик. Кыргыз аял заты баягы өзүнүн сынын жоготуп албаптырбы, элечек кийгенди унутпаптырбы, ким орогонду билет экен, ким кийип көрүптүр десе дээрлик 20-25 айым катышса ошонун дээрлик бардыгы биринчи жолу кийип көргөндөр болду. Элечек кийгенди билбегендер, эки алгычты тартканды билбегендер, элечек кийип тамак жей албай калдык дегендер, ушунан кызыгы шым менен элечек кийип алгандар болду. Анткени гардероб буга адаптированный эмес экенин көрдүк дагы. Анан жыл сайын ушу элечек жумалыгы деп өткөзө бердик. Анан бул менимче коомдо өтө кеңири тараган долбоорго айланды деп эсептейм. Анткени азыр социалдык тармактардан мындай бирөөлөрдүн эң жакшы сүрөттөрүнүн ичинде бир элечек менен ошо оймок арттын элечеги менен сүрөтү бар деп айта алабыз да бүгүнкү күндө. Анан бул долбоордун жыйынтыгында биз эмнеге келишибиз керек эле десе, ар бир айым ошол жок дегенде бир группадан 1-2 айым элечек ороп өзү калса дегенди максат кылганбыз. Анан чындыгында эле бир 3 жыл катары менен катышкан Гүлмира деген эжекебиз бар. Ошол эже акыркы элечек долбоорунда өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып, анан өзүнүн айылында, азыр айылдын атын унутуп койдум, Көлдө бир айыл болчу, Кожояр деген айылда, ошо 30дай айымды өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып, элечек ороп берип, кийгизип, анан элечек долбооруна катыштырды. Биз бул жерде ошо өзүбүз максат койгон максималдуу бир жыйынтыктарды ала алдык, Алланын каалоосу менен. Сыймыктануу менен уга турган бир сөздөр болду. Жаратканым ыраазы болгон болсун. Эмне үчүн ошо оймок арт деп аталып калды эле? Негизи биз оймок артты социалдык долбоор катары мен көзгө тутуп ачкам. Азыр деле ошол сыяктуу иш алып барат эми, бирок албетте акча түшсө дагы бул өзүн өзү каржылоого кете турган, долбоорлорго кете турган болчу. Мындай бизнес катары эч караган эмесмин. Ошол көргөзмөдөгү кийимдер турсун, анан ким кааласа ушул кыргыз улуттук кийимдерин күндө кийип көргөнгө болот экенин көрүп турсун, кааласа биздин үлгүлөрдү көрүп өзү тигип кие берсин деген сыяктуу максатта ачылган. Албетте сатуу дагы жагы бар. Азыр ал жагы да каралган. Анан оймок арт деп ачып жатканда биз ошо тарыхчылар менен анча-мынча тарыхчылар менен кеңешкенибизде негизи кыргыздын кол өнөрчүлүгү эмнеге байланышкан десе, оймокко байланышкан экен да. Тери менен иштесе дагы, кийиз менен иштесе дагы, шырдак шырыса дагы, тери менен тиксе дагы, кийим тиксе дагы ошо оймокко байланышкан. Арт деген бул искусство деген сөз да. Анан ошо оймоктун искусствосу. Биз кылган иштин баары элечек орогондо дагы кыздар баягы оймок менен орошот, эме тигип көрүшөт да. Негизи элечекти тикпей эле ороп кийсе болот, бирок бүгүн ар бир айым элечек орогонду билбегендиктен биз элечектен ар бир оромонда мындай илип тигип коебуз, элечек жазылып кетпесин деген мааниде. Демек ошо баягы колго илинген нерсе оймоктун артынан ошо оймок арт болуп калган турбайбы, Негизи ошо сөзүңүздөн айтып калдыңыз, ар бирине өзүңүздөр каржылаган экенсиздер да. Ушундай бир улуттук кийимге болгон сүйүү дейбизби, же ошончолук каржылоо, бул нерсеге эмне түрткү болду? Бул деген менимче ушул улуттук кийимди же тилди же мисалы Кудайды деле күчкө салып сүйдүрө албаган сыяктуу эле нерсе окшойт. Канчалык чакырык таштап аркасынан түшсөң деле кийбеген киши кийбей эле коет экен, сүйбөгөн киши сүйбөй эле коет экен да. Бул балким менин айылда жашап, тайнемдин колунда өскөнүм кандайдыр бир үрөн сепкендир. Мен билбейм, себебин Аллах билет, бирок мен өзүмдүн оюмда эмнеге ушул улуттук кийимге жабышам деп мен деле ойлойм да. Ошондо балким маселен мен кийип турган белдемчи атайлап кийип келдим. Ошол мени баккан тайнемдин энесинин белдемчиси 19-кылымдагы белдемчи да. Ушул сыяктуу ошол тайнемдин бир анча-мынча табериктерин сактап калганмын. Ушул сыяктуу бир өзүңдүн жүрөгүңдө эле болгон нерсе окшойт. Муну бир атайын үйрөтүп же ээрчиткенде эле андай нерсе болгон эмес. Бирок мен динге келгенде көп кубанычтар болгон албетте. Ошолордун ичинде менин улуттук кийимим менин диниме туура келгени аябай сүйүндүргөн. Жана биринчи башында сурооңузга жооп бербей калтырып кетиптирмин. Элечек менен жоолуктун окшоштуктары барбы, айырмачылыктары барбы дегенде, албетте сиздей кылып салынып алса ыңгайлуу болот. Ыңгайлуу болот. Коомдук жайда бала чака жүк менен жүргөн түйшүктүү айымдарга ыңгайлуу болот. Бул жеңилирээк болот. Элечек кийгенди биз кайрадан үйрөнүшүбүз керек. Анткени элечек кийүүнүн маданияты бар, эби сыны менен болуш керек деген сыяктуу.
шарият жагынан алып карай турган болсок, сиздики дагы меники дагы хиджаб, мындай авратыбызды жабат. Шарият талап кылган нерсени жабат. Бирок жанагы хиджаб кийүүдө дагы эгерде ал шариятка каршы келбесе, ошол кийген кийимиң шариаттын нормаларына жооп берип атса, орундуу болсо, өтө эле фитна жаратып эле талашып тартыша бербей, ошол диниңди тутууда улуттук баалуулуктарды шариятка каршы келбеген жагын карманып эле тутканың жакшы дегендердин катарындамын мен. Ошондуктан бул ошо биринчиси Аллах билет, экинчиси ошол мен айылда өсүп, кемпирдин колунда чоңойгондуктан ошо улуттук бир нерселерге назик мамилем бар окшойт, Аллаху алим. Ушул долбоорлордун бирөөсүн билебиз, бул бүгүнкү күндө бизге кеңири таралып калды. Элечек жумалыгы деген долбооруңуз. Ар кайсы тармакта иштеген айымдар бир жумалап ошо жумуштарында элечек менен иштеп, баягы ар бир күнү фото отчет дейбизби, же болбосо күнүмдүк эмоциясыны чагылдырып жатышты. Ошол тармактын ичинде мындай эң сиздин оюңузда калган, деги эле баягы ушул долбоордун максатына жеттим го деп мындай сүйүндүргөн кандай бир окуя болдубу? Андай окуялар аябай көп болду. Эми азыр эфирден дароо сурай калсаңыз, баягы эмоциялар эске келбейт. Албетте абалдар өзгөрүп турчу го. Ал абалдан өтүп кеттим да. Бирок мен жогоруда айткандай, ошол айымдардын менин жардамым жок эле өз алдынча элечек кийип жүрүүсү, азыр өз алдынча элечек орой алуусу. Анан дагы бир мени кубандырган нерсе бар. Оймок артка келген дээрлик бардык айым элечек орогонду үйрөнүп кетет. Анан өз алдынча ошол бизге келип иштеп, анан кеткен айымдардын баардыгы элечек орогонду билет. Ал кайсы жерде болбосун. Ал сөзсүз эле кол өнөрчү болушу шарт эмес. Ошол үчүн оймок артка кимиңер келсеңер дагы үйрөтүп кое беребиз деп биз чоң сөз сүйлөй беребиз да. Бул ушул жактары болду. Анан кийин мени дагы бир мындай пикиримди кармаган бир абал бар. Ошо көз өтүп кеткен адамдардын биздин ошо элечекти кийип калган жагдайлары бар да. Анан эскергенде ошо элечек менен чыгарганда кандай реакция кыларыңды билбейсиң да. Же сүйүнөрүңдү билбейсиң, же жанагы адамдардын айткан сөзү ишке ашып атканын билбейсиң. Ушул жагдайга мен аябай көзүм түшө берет да. Мындай көз өткөндө эле ошол оймок арт менен түшкөн, анткени биздин байкашыбызча коомдо мындай көрүнүктүү тармактарда иштеп жүргөн айымдардын дээрлик көбүнчөсү ушул элечек долбоорлорго катышкан айымдар. Сонун жооп болду. Кыргыз катары, кыргыз каны денеңизде чуркаган айым катары, деги эле ошо кыргыз айымдарына элечекти сүйүүдөгү эң бир мындай сунуш катары эмнени айтат элеңиз? Кыйын окшойт бир мындай элечекти сүйгүлө деп чакырыкташтоо. Бул өзүңдүн улутуңдун табиятын таанып билүүдө, өзүңдү кимге таандык деп эсептейсиң, өзүңдүн кимдигиңди билүүдө, нарк насилиңди билүүдө деген мындай абдан ар тараптуу бир маалыматтар чогулуш керек окшойт. Анткени адам тааныбаганына душман дейт го. Тааныбасаң сырттан карап алып, могул жаман окшойт, анан туура эмес окшойт, же мындай окшойт деп баа бере беребиз. Ошон үчүн айта ала турган нерсем ушул нарк насилибизди, өзүбүздүн кимдигибизди так аныктап алсак, мен мусулманмын, мен кыргызмын. Алла таала кааласа, мен тилимди араб кылып коет эле, кааласа орус кылып коет эле, бирок эмнегедир тилимди кыргыз кылды. Кыргызстанда мени жаратты. Бул дагы чоң неамат. Ушул эркин өлкөдө жашап атканым, динди эркин тута алганым деп ошо нарк насилибизге кайта турган болсок, анан каада салт менен динди карама каршы коюп бири-бирине чабуул жасата бербей, ошонун жанагы точки соприкосновения дейбиз го, бири-бирине тийишкен жактарын көбүрөөк ошол билимде жүргөн, илимде жүргөн адамдар, мындай акыл эстүү, билимдүү деген адамдарыбыз ошого көңүл бөлсө, бир нерсени байлап, таңгулап, жакшы көрдүрүп же жасата албайсың адамга. Болгон ага багыт берип коюш керек дейм. Карап көрсөң нарк насилиңди кандай экен бул кийим деген нерсеге эле керек окшойт. Бул суроону сурап алсам болбосо керек бүгүнкү эфирибизде. Негизи эле элечектердин айырмачылыгы бар деп бирде айтып калдыңыз эле, жакшы угуп калдым эле. Секелек кыздарга өзүнчө бир башка баш кийим болгон, зайыптардын өзүнчө бир болгон деп, анан апалардын өзүнчө бир баш кийимдери. Ошол эле учурда уруулардын өзүнүн башка бир байланган баягы элечектен билген. Менин оюмча бул элечек жөн гана биздин улуттук кийим эмес, балким жашап өткөн ата бабасынын тарыхыдыр. Ооба.
Бизде деле устаздарыбыз, аалымдарыбыз айтып калат го, биздин азыркы турган абалыбыз, динде болгонубуз, жашообуздагы болгон береке, рызкынын баардыгы ата бабабыздын, ата энебиздин дубасы менен ушул турган турпатыбызга ошолорго ыраазычылык билдириш керек деп. Бул эмнеден кабар берет десе, биздин жөн эле кийип турган кийимибизди макул динге, ибадаттарга, башка кийлигишпегенде деле кийип турган кийимибиз деле ошол ата бабаларыбыздын өзүнүн кадырын билген, өзүнүн орду менен жашаган, ар бир нерсенин маңызына, түбүнө маани берген адамдар экени ачык айкын эле көрүнүп турат. Буну көп жолу кайталап айттык, бирок дагы айтып койсок ашыкча болбойт. Кыргыз ушу өлүм менен өмүрдү башына көтөрүп жүргөн деп айтып коет атпайбы, элечеги анткени. Элечек качан баштан түшкөн кыргыз аялынан качан каза болгондо ал кепинге ороп деген сыяктуу сөздөр айтылып атпайбы. Негизи ушул элечек боюнча маалыматты мен айтпай кетпесем болбойт. Айтып кетпесем болбойт. Бул Асель Калканова деген эже, бул салттуу ушул кийимдерди изилдөөчү, Instagram баракчасы Аталар изи деп. Бул реклама эмес, бул ошо маалымат алган булакта айтыш керек деп эсептейм. Динде да ошондой го адеби. Ошол Асель эжеден алган маалыматтарым бар. Негизи жакшыраак Асель эже билет албетте, Асель Калканова, бирок ошол эжекеден алган маалыматтарымда мен эстеп калганы ошол зайып элечек, каз элечек, байбиче элечек деп бөлүнөт. Анан Асель эжеге сурап атпаймынбы, мен мурда күң элечек деп дагы Асель эже бир жерден окуганымды айттым элем. Анан эжеге барып сурап атам, эже күң элечек дегени бар экен го десем, Асель эже айтат, эми биздин тарыхты ким жазган? Орустар жазган да дейт. Анан орустар өзүнүн тилинде сүйлөйт, кыргыздар өзүнүн тилинде айтып берет. Анан бир күнү тарых жазганы келсе, кемеге бирөө от жагып аткандар да, жүдөгөн кир деп калган элечеги менен. Анан бул ким десе, ошону зайып элечек дегендер балким бул рабыняныкы экен деп жазып койгондур да деп бирде тамашалап калат да. Ошондуктан негизи элечек боюнча ошол эжеке тарыхына кайрылып өтө терең изилдөөлөрдү жазып жүрөт. Анан биз негизги ошо бөлө турган нерсе баягы түндүк түштүктөн элечеги бар, илеки, келек деген сыяктуу. Анан зайып элечек, каз элечек, байбиче элечек, зайып элечек кичирээк болот, ошого окшоп жалпагыраак, кичирээк. Анан кийин байбиче элечектер бул 50 метрге чейин оролгон деген, каз элечек дегени бул ак байбичелер, нарк насил айткан, бата берген, дуа кылган. Анан элечектеги маани бере турган нерсе бул кыргактары, мен азыр кыргагым ак эле болуп атат да. Мен эми ар түрдүү элечек кийип атпаймынбы, элечектин түрүн көргөзөйүн деген максатта. Ушул кыргагы төрөй турган келиндин кыргагы кызыл болот, же мындай кызыл сызыгы болот деп. Анан мен тагынып аткан үкү чындыгында бул артка тагылат. Асель эже сен кийер деп разрешение берген деп койбоймунбу? Сен элечектин түрүн кие берсең болот окшойт деп айткан үчүн кээде мен макул болуп кое берем да. Анан ушул үкү негизи бугунун келиндери тага турган үкү экен аркасына. Демек элечекти карап туруп бул урууга таандык экен. Бугунун келини экен. Бугунун келини экен, же төлөстүн келини экен, же солтонун, же саяктын дегендей ошол элечегине карап эле карасаңыз, бул жердеги диндик адепти карасаңыз, жөнөкөй мындай чоочун эркектер менен сүйлөшө бербейт го. Бизде дагы махрам менен намахрам эркек болсо сүйлөшпөйт, учурашпайт, ал жайын сурабайт. Анан элечегин карап эле мындай экен, тигиндей экен деп эле аныктап коюшкан. Бул жагынан абдан мааниге ээ албетте. Анан жыгылышына жараша дагы. Анан кыз узаганда жанагы такыянын үстүнө, такыя баш кийимдин ичинен кийилген баш кийим болуп атат да, жана кулагы чыккан, анын үстүнө тебетей кийип атат. Анан күйөөгө узап атканда тебетейин чечип, кырк чачын чечип, анан элечегин ороп кетирип атат. Маселен, саяктын кызы солтоого чыгып аткан болсо, саяктын кызы бугуга чыгып атат дейли, саяктын ошо өзүнүн жанагы түндүккө тиешелүү элечегин ороп кетирет дагы. Же болбосо ал мисалы алайга чыгып аткан болсо, анан ал жерге келин болуп барганда ошол жердин элекисин кийип, келегин кийип калат деген сыяктуу маалыматтар бар. Сонун экен. Бул теманы балким канча саатта отурсак дагы бүтпөй турган тема сыяктуу. Акыркы суроо ушундай болду, азыр айтып калдыңыз. Ичинен кептакыя бул ичинен кийине турган кийим депчи. Бирок бүгүнкү күндө бизде азыр аябай таркап кетти. Баарыбыз кептаканы сыртыбыздан эле кийип жүрөбүз дейм да. Ошого кандай карайт болду экен? Ошону биз эң баштандык окшойт. Асель эже мени бир топ тилдеп жүрдү. Бул ичинен кийилет деп. Анан мен эми тарых изилдөөчү эмесмин, бирок ушуну дайыма адилеттүү айтып берүүгө аракет кылам.
мисалы тарыхый бир элече көрөтөм десеңер, так маалымат алам десеңер, ас элечеге баргыла. Бизде кичине баягы стилдешкен, жеңилирээк деген элече күнүмдүккө бирок королгон, бардыгы тарыхын өзөгүн бузбаган. Анан такыя алып атканда дагы мен кыздарды ошентип үйрөтөм. Такыя негизи деп тарыхын айтып берип, анан кааласаңар кийгиле деген таризде байыңкы алышууга карадык. Баягы жоолук орунуп алган, балким кандайдыр бир маселе жаратса, ыңгайсыз болсо дегенине карадык, бирок ас элече азыркыга чейин макул эмес окшойт, тилде эле жүрөт. Анан бул такыя менендин дагы бир адеби бар. Үйдүн ичинде дагы кыргыздарда эркек дагы аял дагы баш кийимсиз калбаган дейт да. Мисалы боз үйдүн ичинде элечегин чечип коюп такыячан калган. Кандайдыр бир жагдай болуп сырттан бирөө кирип калса, баягы чачын көргөн эмес. Эркек дагы жылаң баш отурган адепсиздик болот го. Анан сыртка чыкканда баягы тебетейин калпагын үстүнө кийип алган, аял сыртка чыкканда жоолугун салынып, же тебетейин кийип, же элечегин оруп алган деген дагы адеби бар да. Мындан өткөн шарият жок деп айта алат экенбиз анда. Айжан айым, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Балким кыска убакыттын ичинде биз аябай бир чоң маалыматтарды алып, балким бул нерсе менен сыймыктанып угуп олтурдук. Долбоор мындан арты көбүрөөк дагы долбоорлорду кыласыздар деген үмүттөбүз. Ушунча кылган кызматыңыздар 10 жыл санаа болуп калыптыр, буюрса 100 жылга жеткен болсун. Анткени биздин бүгүнкү таштаган кадамыбыз эртеңки биздин тарыхыбыз болуп калат эмеспи? Демек ошол кыргызымдын баягы сыймыктанган кыздарынын катарындасыз. Бул дагы сиздин бир тарыхта кала турган бир изиңиз болуп кала берсин. Анда сизде эркин микрофон. Негизи жакшылыкка себепкер болсоң, жакшылыкты жасагандай деп коет го. Ошого сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Аллах таалам ишиңерге ийгилик берген болсун, берекесин берсин. Анан эң негизги эле биз ушу дин тутунуп жүргөн айымдар катары диний кастыкты козутпаганга, тескерисинче шариятыбызга туура келген каада салтты, үрп адатты, элге мындай фанаттыгы жок, агрессиясы жок, өзүбүздүн үлгүбүздү өзүбүз кийип жүрүүгө аракет кылып, өзүбүз жасоого аракет кылып, салым кошкондордун арасына кошсун демекчимин. Аллах рахмат. Амин. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн биздин куттуу студиябызда илим талап кылуучу, коомдук ишкер жана ошондой эле оймо карт кийим студиясынын негиздөөчүсү Акылбекова Айжан айым болду. Буюрса бул берүүдөн сиздер өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алдыңыздар деп үмүт кылабыз. Кийинки берүүдөн жолукканга чейин ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жараткандын мээрими, ырайымы, берекеси болгон болсун.